Suду juttуңуз. Бирок жүрөктө гек бар. Жүрөктө өч бар. Алла ошону өчүргүсү келип атат да. Алла ошону тазалагысы келип атат да. Ачууму жуттум, болду, мен сүйлөшпөйм бу менен. Ачууму жуттум. Мен буга жаман айтпайм. Мен буга жакшы айтпайм, эчтеке болду. Буга мен сүйлөшпөйм. Бир жүрөктө гек бар да. Моментин күтүп жүрөсүз да. Бир учур келсин, мен дагы буну ордуна коем деп атасыз да. Бизге да, биздин көчөдө дагы майрам болор. Биздин арыктан да суу агар. Деп күтүп жүрөсүз да. Пайгамбарыбыз айтты: "Ла тахасаду, ва ла тадабару, ва ла табагаду." Ай, силер бири-бириңерге өч сактабагыла, гек сактабагыла. Бири-бириңерге оралбастык кылбагыла. Бири-бириңерге учурашпай, тияка бурулуп, бул бияка бурулуп кетип калбагыла. Андай кылбагыла. Ал напсынын каалоосу. Алланын каалоосу башка. Напсынын каалоосун карап жашасак, дозокко алып барат. Алланын каалоосун карап жашасак, бейишке алып барат. Бу дүйнөдө эки эле жол бар. Башында айткандай. Алланын каалоосу, напсынын каалоосу. Пайгамбарлар келип үйрөттү. Алланын каалоосун карап жашаганды үйрөттү. Алланын каалоосун аткарганды үйрөттү. Алланын каалоосуна өзүбүздүн каалообузду курбандык чалганга үйрөттү. Ушунун аты дин. Ошон үчүн Алла субхана ва таала хадиси кудусиде айтат: "Эй бендем, бир болот сенин каалооң, бир болот менин каалоом. Бирок баары бир болот менин каалоом. Эгерде сен кааласаң менин каалоомду, анда болот сенин каалооң. Эгерде сен кааласаң өзүңдүн каалооңду, анда билип кой, мен сени чарчатам өзүңдүн каалооңду, баары бир болот менин каалоом" дейт да. Түшүндүрө алдымбы? Бир болот сенин каалооң, бир болот менин каалоом. Дүйнөдө менин да каалоом бар, Алланын да каалоосу бар. Бирок баары бир болот кимдин каалоосу? Алланын каалоосу. Алланын эскертүүсү. Алланын эскертүүсү. Бендем, эгерде сен кааласаң менин каалоомду, анда болот сенин каалооң. Эгерде сен кааласаң өзүңдүн каалооңду, анда мен чарчатам сени өзүңдүн каалооңду, бирок баары бир билип кой, болот менин каалоом дейт. Демек Алланын каалоосу кандай экен? Вал афина анин нас. Адамдарды кечир, кошуналарды кечир.